саламатсызбы Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Мен Жалал-Абад областынын Аксай районунун Кызылжар айылынан келдим. Менин балам Кушматов Муратты 2018 жылы 11 февралда жөндөн жок кармап, зорлук зомбулукка алып, өтө кыйноого, катуу кыйноого алышып, адам өлтүрүү эмесинде адам өлтүрүү фактысында айыптап жатышат. 1 жыл 3 ай болду 50-нчи СИЗОдо. Баламы эч кандай күнөөсү жок, кармап эме кылгандыгы үчүн чындык жок бул жерде. Баламды бүт экспертизалары таза чыкты. Баламды кыйнаган милициялар, оперлер эч кандай жыйынтыксыз калууда. Менин балам эч кандай күнөөсүн мойнуна алган жок. Сот болуп жатыр, бирок эч кандай сотто да эч кандай жыйынтык жок. Жылдырып эч кандай бир жыйынтык мага чыгарышпай жатыр. Баламы мына 1 жыл 3 айдан бери көргөнүм жок. Сотко келгенде гана узагынан көрөм. Анда да көрсөтүшпөйт. Бегүнөдөн бегүнө мойнуна алса гана ошондо жолугушууга беребиз деп айтты. Менин сизден суранарым, менин баламды ушу зордук зомбулук кылган, ушунчалык кыйноого алган милициялар, Чыңгыз, Даняр жана башка эмелер талай дегендер кала береби? Ушуну мага жакшылап жыйынтыктап бериңиз. Дары баламын дагы ушунчалык бегүнөдөн бегүнө жатканы үчүн мен ушунчалык эме кылам. Сизден суранам. Ушу баламды жакшылап чындык бар экенин билип бериңизчи. Эгер ушул баламдын күнөөсү болсо мейли, мыйзам чегинде камасын. Мен эч кандай эч нерсе дебейм. 4 баласы бар, жаш. Балдары дагы күтүүдө. Адвокаттарга алдандым. Канча 2 адвокатка алдандым. 100 000 акча бериң деди. Бейбечарамын. Бердим эптеп кредит алып. Иштебестен башка эме жалдадык. Чындык жокпу? Сиз канчалык эме коррупция жок дейсиз? Бегүнөлөргө, амнистияларга эме кылып атасыз. Мен сизден суранам. Ушул баламды жакшылап карап бериңизчи. Сизден энелик катары суранам.